Урматтуу окуучулар, бүгүнкү темабыз укуктук мамиленин түшүнүгү, структурасы, түрлөрү, укуктук мамилелердин субъектилери жана алардын укуктуулугу жана укук жоопкерчилигине жарамдуулугу, укуктук мамилелердин катышуучуларынын субъективдүү укуктары жана милдеттери темасына кайрылмакчыбыз. Коомдук турмушта адам баласы ар түрдүү мамиледе болууга ыктыяжы бар, муктаждыгы бар. Күнүмдүк турмушта биз досторубуз менен, туугандарыбыз менен, коомчулук менен, мамлекет менен ар түрдүү алакада, ар түрдүү алакада болобуз да. Ошондуктан ушул жалпы коомдогу болуп жаткан карым катнаштардын жыйындысын биз коомдук мамиле деп атайбыз. Коомдук мамиле өзүнүн тармагы боюнча бир нече баягы багытка, бир нече тармакка бөлүнөт. Мисалы үчүн экономикалык мамиле өзүнө экономикалык карым катнашты камтыса, саясий мамиле өзүнө баягы саясий бийликти жүргүзүү багытындагы мамилелерди өзүнө камтыйт экен да. Андан сырткары үй бүлөлүк мамилелер, маданий мамилелер, диний мамилелер жана башка мамилелер коомдо бизге белгилүү. Бирок ушул мамилелердин эң орчундуусу бүгүнкү күндө, бүгүнкү заманда бул укуктук мамилелер болуп саналат. Эмне үчүн? Анткени Кыргыз Республикасынын Конституциясынын 1-статьясынын 1-пунктунда өлкөнүн түзүлүшүнүн бир өзгөчөлүгү бул укукка негизделген укуктук мамлекет деп аныкталган. Демек, бардык мамилелер мына ошол укуктук мамиленин негизинде калыптанышы жана укуктук мамилени, то есть укуктун негизинде калыптанып, укуктун негизинде жөнгө салынат экен да. Бирок дайыма эле укукту жаңы мамиленин түзүүчүсү, жаңы мамиленин баягы куроочусу катары аныктоого туура эмес. Анткени укук биринчиден уже калыптанып калган мамилелерди жөнгө салат. Калыптанып калган экономикалык мамилени, калыптанып калган соода мамилелерин, саясий мамилелерди жөнгө салуу менен аларды иреттейт жана ошол мамиледе катышкан субъектилердин субъективдүү укуктарын жана милдеттерин аныктайт. Мына ошол эле учурда укук жаңы мамилени жаратуучу да күчкө ээ болуп саналат. Анткени коомдогу өнүгүүнү белгилүү бир прогрессивдүү түргө келтириш үчүн, белгилүү бир коомду өнүктүрүү жолуна салыш үчүн укук тарабынан экономикалык болсун, саясий, социалдык жана башка тармактардагы кээ бир мамилелерди укук аркылуу өзгөртүү жана кээ бир жаңы мамилелерди жаратуу бул заманбап бир талаптардын бири болуп саналат да. Мына ошондуктан укуктук мамиле дегенде биз эмнени түшүнөбүз? Укуктук мамиле дегенде биз укук тарабынан башкарылган жана укук тарабынан жөнгө салынган коомдук мамилелердин бир түрүн айтат экенбиз да. Мисалы үчүн жөнөкөй эле үй бүлөлүк мамилени ала турган болсок, бул жерде үй бүлөдөгү аял менен эркектин, то есть баягы үй бүлө мүчөлөрүнүн ортосуна мамилелер. Ал кандай эрежелердин натыйжасында калыптанат? Биринчиден, албетте, үрп адат десек болот, моралдык эрежелер десек болот. Андан сырткары үй бүлөдөгү мамиленин өздүк тажрыйбасынан калыптанат. Бирок ошол эле учурда үй бүлөдө кандайдыр бир белгилүү бир бөлүгү үй бүлөнүн өнүгүш этабында бир укук тарабынан башкарылат. Мисалы үчүн, никеге туруу же болбосо нике күбөлүгүн алуу. Эгерде мүлктү мураска калтыруу болсо, же болбосо мүлктөрдү сатуу бүгүнкү күндө, айрыкча кыймылсыз мүлктөрдү сатып алуу. Бала асырап алуу. Демек,
үй бүлө мамилесиндеги эң орчундуу бөлүктөр. Бул ошол үй бүлөнүн түзүлүшүнөн баштап үй бүлөнүн кээде баягы ажырашуу этаптары же болбосо бала асырап алуу, андан сырткары кыймылсыз мүлктөрдү сатып алуу укук тарабынан башкарылгандыктан бул үй бүлөлүк мамиленин укук тарабынан башкарылган бөлүгү деп атайбыз да. Эми укуктук мамиленин келип чыгышына эмне кандай шарттар болуусу зарыл. Биринчи шарт бул ошол укуктук мамиленин катышуучулары субъективдүү укуктарга жана укук жоопкерчилигине жарамдуулукка ээ болуш керек да. Укуктук мамиленин субъектилери дегенде биз кандай түшүнүк алсак болот? Бул ошол укуктук мамилеге катышуучу боло ала турган толук кандуу ошол укук мамилесинин тараптары боло ала турган укуктук жоопкерчиликке жана укуктук то есть субъективдүү укуктарга ээ болгон тараптарды алат экенбиз. Мисалы үчүн үй бүлө куруш үчүн Кыргыз Республикасынын мыйзамдарынын негизинде 18 жашка толгон жарандар алар үй бүлө курууга укугу бар да. Эмне үчүн 18 жаш? Анткени 18 жашта адам үй бүлө курууга өзүнүн аң сезими, өзүнүн түшүнүгү жетет жана баягы дене мүчөсү да, дене түзүлүшү да ошол өрчүшү дагы ошол үй бүлө түзүүгө белгилүү бир баягы даярдыкта болот да. Мына ошондуктан үй бүлө куруунун субъектилери бул 18 жашка толгон адамдар десек болот. Анткени 18 жашта адам аң сезимдүү түрдө үй бүлө эмне экенин, кандай түзүлүшүн жана үй бүлөдө келечекте төрөлө турган балдардын тарбиясына баягы аң сезимдүү мамиле жасай алат да. Мына ошондуктан укуктук мамиленин катышуучуларына эки негизги талап коюлган мыйзамда. Биринчи талап бул субъективдүү укуктуулукка ээ болуу деп аталат да. Субъективдүү укуктуулукка ээ болуу же субъекттердин укуктуулугу дегенде биз эмнени түшүнөбүз? Бул ошол адамга берилген укуктарды аң сезимдүү түрдө кабыл ала билүү, аң сезимдүү түрдө мамиле жасай билүү түшүнүгүнө ээ болуу дегенди түшүндүрөт. Мисалы үчүн шайлоо укугу Кыргыз Республикасында 18 жаштан башталат. Эмне үчүн 18 жаштан? Анткени 18 жаштыкка толгон жаран ал шайлоонун эмне экендигин жана шайлоодонун маанисин, маңызын, жыйынтыгын да кандай өлкөгө пайдасы жана зыяндары болуш керек экендигин аң сезимдүү түрдө түшүнө алат да. Мына ошондуктан укуктук субъектилердин укуктуулугу дегенде бул баягы өзүбүздүн укуктан аң сезимдүү пайдалана билүү мүмкүнчүлүгү деп аталат. Бул жерде дагы бир суроо болушу мүмкүн да сиздерден. Бардык эле адамдар ошол укуктуулукка ээ боло алабы? Жок. Укуктуулукка бардык эле адамдар ээ боло албайт. Анткени бардык эле адамдар өзүнө берилген укуктарды аң сезимдүү пайдалануу мүмкүнчүлүгү жок болуп саналат. Мисалы үчүн акыл эси жетиле элек балдар же болбосо акыл эси жагынан оорулуу адамдар кээ бир өзүнүн жасап жаткан ишинде өзүнүн укуктарын пайдаланууда анын жыйынтыгы эмнеге алып келерин толугу менен түшүнүшпөйт. Мисалы үчүн бир мүлккө ээлик кылуу, мүлктүнкө ээлик кылуунун субъектиси акыл эссиз же болбосо баягы психикалык оорулуу жарандар же жаш жетелек адамдар да болушу мүмкүн. Бирок ошол укуктардан пайдалануунун алар субъектиси боло албайт. Эмне үчүн? Анткени ал мүлктүн баасын жана мүлктүн кандай даражада, кандай деңгээлде колдонулушун акыл эстүү түрдө түшүнө албайт. Ошондуктан мындай субъектилерге карата атайын баягы опекундар, камкорчулар мыйзам тарабынан аныкталыш керек да. Эми укук жоопкерчилигине жарамдуулук же болбосо укуктук жоопкерчиликтүүлүк
дегенде биз эмнени айтабыз? Бул субъектилерге укуктун субъектиси болушу үчүн экинчи коюлган талап болуп саналат да. Укуктук субъект, то есть укуктук жоопкерчилик деген бул өзүнүн жасап жаткан ишине, субъектинин, адамдын, жарандын өзүнүн жасап жаткан ишине өзү толугу менен ошол жасап жаткан иш эмнеге алып келери, кандай жыйынтыктарды берерине аң сезимдүү түрдө мамиле жасоосу же болбосо аң сезимдүү түрдө түшүнүшү болуп саналат да. Мисалы, бардык эле категориядагы адамдар, бардык эле түрдөгү адамдар өзүнүн жасап жаткан ишин дайым эле эмнеге жыйынтык алып келери, кандай жыйынтык алып келерин түшүнүшпөйт. Мисал үчүн акыл эси жагынан жабыркаган адамдар, психикалык оору адамдар кандайдыр бир иш жасаганда, мисал үчүн мына жакында эле болуп өттү бир окуя, баягы психикалык оорулуу адам машинелерин өрттөшү да. Бул адамдарга ошол адам өзүн ушундай туура эмес, мыйзамсыз иш аракет жасап атканда, адамдарга бул иш аракет зыян алып келерин, материалдык зыян алып келерин жана ошол эле учурда кээ бир адамдардын денесине зыян тийип калышын абсолюттук деңгээлде түшүнүшпөйт. Өзүнүн жыйынтыгына, жасап жаткан иш аракеттеринин жыйынтыгына акыл эстүү түрдө жооп бере алышпайт. Ошондуктан укуктук жоопкерчиликке ээ болгон мындай адамдар укуктук мамиленин субъектилери боло алышпайт. Ошондуктан бул жерде мындай жыйынтык жасасак болот. Укуктуу мамилелердин субъектилери үчүн эки негизги талап орнотулган: укуктуулук жана укук жоопкерчилигине жарамдуулук.